айдоочу болуп машинеде намаз окуган, сүннөт намаздар, нафил намаздар, тахажжуд намаздар окусаңыз боло берет, бирок парз намаз болгондо машинени токтотуп коюп туруп жерге түшүп окуган жакшы. Бирок эшик суук болуп калса, анда машинанын ичинде токтотуп коюп туруп руку сажда кылып толук окуган жакшыраак болот. Анан бирок ошого да мүмкүнчүлүк болбой калган учурда анда айдап кетип атып окусаңыз бир жөн урматтуу бир тууганым, бирок ошого жеткирбей сизде мүмкүнчүлүк болот деген ишеним бар. Анткени мисалы үчүн бешим намазынын убагы бир 4 саатка чейин созулуп калат. Ошо бешимден асырга чейинки аралыктын баардыгы бешимдики. Демек ошонун арасында жанагы сүннөттөрдү айдап кетип атып окуп кетип атып, ал эми жанагыдай парз намазды обед кылганча же тамак ичкенче дааратканага барганча дааратканага барасыз да. Көчөдө кетип атып дааратканага барбай кой деген кыйын. Ошол убакта дароо түшүп туруп 4 рекат бешимди окуп алсаңыз парзын, анан калган сүннөттөрүн окуп кете бересиз. Шам намазынын убагы гана бир 45 мүнөт 50 мүнөткө созулуп калбаса, калган намаздын убагы бир канча саатта, мисалы үчүн багымдаттыкы 2 саатка чейин созулуп, ошонун аралык токтогонго мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө табылат деген пикирдемин.